Азамат мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Биринчи эле суроо ушу сиздердин мобилдик тиркеми аркылуу биздин жарандарыбыз кандай төлөмдөрдүн түрлөрүн аткарса болот? Анын коопсуздук чаралары кандай? Бүгүнкү күндө колдонуучулардын саны канча? Ошого токтолсоңуз. Рахмат сурооңузга. Мынакей ошо Кыргыз Республикасынын жарлыгына ылайык 2019-2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жарлыгына ылайык ошо РСК банктагы көптөгөн жигердүү иштерди баштап жатат. Мисалга алсак, ушул эле былтыркы жылы РСК банк RSK24 деген тиркемесин иштеп чыккан. Ошол тиркеменин ичинде баягы кардараларга алыс каралыктан туруп каалаган электрондук кызматтарга төлөө укугуна ээ болгон да. Мисалга алсак, ошол эле ыкчам төлөөлөрдүн бири бул мобилдик уюлдук телефонуна бирдик жүктөө, турак жай коммуналдык кызматтарын төлөө укугуна ээ болот. Андан тышкары интернет, телевидение кызматтарына төлөө укугуна ээ болгон. Мындан да айта кетсек, ушул тиркеменин ичинде мамлекеттик бюджетке пайдасына көптөгөн төлөмдөр да бар. Бул салык кызматына төлөмдөрү, паспорттарга да төлөсө болот. Андан тышкары айдоочулар бул жол эрежесин бузгандыгы үчүн айыппулдар тагылса, ошол айыппулдарды төлөөгө да мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы автоунаанын каттоосуна төлөөгө бар. Андан тышкары дагы бул Ош мамлекеттик университетинин студенттери өздөрүнүн контракттары болобу же ар кандай төлөмдөрүн төлөп ишке ашырса болот да. Азыркы күндө мынакей айтсак, бул тиркемени биз Google Play жана App Store деген официалдуу магазинге жайгаштырганбыз. Биздин колдонуучулар ошол iOS же болбосо Android системасын колдогон телефондоруна жүктөп алып, каттоодон өтүп, анан кийин көптөгөн баягы онлайн кызматтарга ээ болсо болот да. Дагы айта кетсек, баягы колдонуучулардын саны күндөн күнгө өсүп жатканын байкап жатабыз. Азыркы учурда 50 миңдин тегерегинде болуп калды да, азыркы учурда колдонуучулар. Мындан да ары биз ошол тиркемеге дагы жаңы кызматтарды кошуу менен алектенип жатабыз. Дагы кызыктуураак болуш үчүн дагы көптөгөн ушундай кызматтарды кошобуз. Ыкчам түрдө өтөт. Коопсуздук жагы боюнча айта кетсем, ушул тиркеме иштелип жатканда атайын рабочий группа деп коет, баягы ошол группанын ичинде маалыматты сактоо жагынан адистер да катышкан. Ошол жактан биздин тиркеменин ичине киреткенде двухфакторный аутентификация деп коебуз, баягы эки тепкичтен кире турган аутентификация системасы бар. Биринчиден бул логин пароль менен кирет, экинчиден баягы система кыска мөөнөттө жашоочу бир кодду жөнөтөт. Ошол кодду SMS аркылуу киргизип, тиркеменин ичине кирип, толук кандуу ишке ашырса болот төлөмдөрдү. Чоң рахмат, Азамат мырза, биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.